Бишкектен Тегеранга учуп чыккан Боeing 707 учагы кырсыкка кабылды. Бишкектен чыккан Boeing 707 учагы экипаж мүчөлөрү менен кошо Тегеран шаарынын чекесине кырсыкка кабылды. Мындай маалыматты чет элдик басылмалар жазууда. Фарс Иран агенттиги билдиргендей, Бишкектен учуп чыккан учак Карач шаарындагы Паяма аэропортуна конуу үчүн бараткан. Бирок катачылык кылып, ошол эле шаардагы Фатх аэропортуна бет алган. Ушул эле маалымат булагы бортто 10 адам болгондугун жазууда. Алдын ала маалыматтарга караганда, учкуч конор алдында учакты башкара албай калган. Натыйжада конуучу тилкеден чыгып кетип, калк жашаган районго кирип кеткен. Жергиликтүү өзгөчө кырдаалдардын багытына иш алып барган адамдардын айтымында Boeing 707 жүк ташуучу учак болгонун айтууда. Учак Кыргызстан Airlines авиакомпаниясына таандык болгону айтылууда. Учкучтарды сактап калууга мүмкүнчүлүк жаралып, экипаждын 2 мүчөсү гана каза болгону, башка маалымат булактары экипаж мүчөсүнүн саны 16 адам экенин айтышууда. Супер KG.